Саламатсыздарбы? Улуттук статистика комитети кыргызстандыктардын 1 айлык жашоосу үчүн керектелген каражаттын эсебин чыгарды. Бир адам 1 ай ичинде 4681 сомго жашай алат деп көрсөтүлгөн. Мен 10 миңден көп эле кетет бир айда. Мисалы 6 миң пенсия алам. Бир адамга тамак аш баскан турган менен ал жетпейт го. 4600 канча дедиңер? 81 сом. Бул 1 айлык жашоого жетпейт эч качан, тем более шаар жергесинде. Жок, курсактын тойгонуна жетсе керек, анан башкасына жетпейт го дейм. Башкага жетпейт да. Канча кетиресиз бир айда? Бир ай 5000 эле кетет дейм. Бир айда 5 өзүм үчүнчү. Анан эми ага билбейм мен. Ай, мен айта албайм анысын. Пакет эле койбойбуз. Ушул жооп берип коесуз. Нерсе жок менде. Эсептеп көрбөп жетпейт да өзү негизи. Болду. Жетиштүү эмес. Да. Пусть они попробуют точно так же жить и посмотреть, и, наверное, они сами поймут, что 4000 с чем-то это не деньги сейчас. Сурамжоо жүрүп жатыр, жооп берип коесуз. Мен зарплатам эле гос жумушта иштейбиз. Биздики деле кыйраган зарплата эмес. 6000ге жетпеген эле зарплата алабыз. Ошону жеткирем, бирок мен өзүмө. Адам негизи колуна канча акча тийсе, ошону өзүнүн пейили менен, мындай чын дили менен, кенен мындай жакшы ниети менен кармаса, бардыгына жеткирсе болот. Жетпейт ал. Жок, өзүңүз. О мен эптеп эле жашап атам, пенсияга да чыга элекмин да. Бака кийин айтайын. Я. Бир айда ар күн карагандай да жетпей да калышы мүмкүн. Мага жетет. 4680 жетет. Жетет. Жетпейт, кайдан жетет ай? Это смешно. Статистикалык алса бүт тамак ашына жол киресине эле бир айда 7000ден 10000ге чейин кетиши мүмкүн да. Күнүнө 200, 300, 500 сомго чейин кетет. Семейный болсо 1000 сом, 1000ден ашып кетет. 4600 сом менен адам негизи жашай албайт, ачыгын айтып. Жашайт, бирок тишин согун соруп жашайт да, ачыгын айтканда ошо да. Мына өзүңүздөр көргөндөй көпчүлүк эле тургундар 4681 сом жетпээрин айтып өтүштү. Сиздер менен мен Ормонбек Амангелдиев болдум. Эмки чыгарылыштан көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.